Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Кыргызбаев Азим Бейшенбекович болот. Мен Республикалык эмдөө борборунун врач-эпидемиологу болом. Жана бүгүн сиздерге бул вакцина жөнүндө кеңири маалымат берем. Жана бизге суроолор келиптир. Бул биринчи эле баштасам, вакцина деген эмне дейт? Бул вакцина деген бул биологический препарат, бул иммунитетти көтөрүүчү үчүн жазалган иммунобиологический препарат болуп эсептелинет. Бул вакцинаны эмне үчүн ойлоп тапкан? Бул вакцинаны деген бул вакцина менен жөнгө салына турчу жугуштуу ооруларды жеңгенге ойлоп табылган да. Бул вакцина менен башкарылчу жугуштуу оорулар булар коор болот, мисалы паротит, краснуха, гепатит Б түрү, туберкулез. Жана экинчиси болсо вакцинаны кантип жана кандай максатта чыгарышат. Бул илгертеден эле бул вакцинанын максаты деген бул ушу вакцина менен жөнгө салына турчу жугуштуу оорулардан адамзатын сактап калуу үчүн. Неге дегенде көбүнчө биз мисалы вакцина чыкканга чейинки убакытты алсак, бул көбүнчө элементарный эле ушул көөрдөн каза тапкандар көп болгон да. Эгерде мисалы ата-энеңиздерден сурасаңыздар болот, бул кызамык, оорусунан чарчап калды дегендерди угасыздар да. Кошунасы же дагы бир таанышы болупчу. Жана бул вакцинаны ойлоп тапкандан кийинки азыркы биз статистиканы алсак, вакцинага чейинки жана вакцинадан кийинки статистиканы алсак, азыр ушул именно вакцина менен жөнгө салына турчу оорулардан, инфекциялык оорулардан каза тапкандар кыйла эле азайды. Кийинки суроосу болсо, вакцина кайсыл бир оорудан 100% коргонуу дегенди түшүндүрөбү дейт. Бул вакцинаны негизи кээ бирлер ойлошот, вакцинаны алдым, мен бүттү, бул оорудан сактандым, мен эч нерсеге мындан башка ооруларга уже оорубай калам деп ойлошот да. Жок, бул мындай, андай эмес, сиздер ооруп калышыңыздар мүмкүн, бирок ооруганда дагы жеңил өтөт да. Вакцинанын максаты ошондо болуп атпайбы? Эң курч кармоочу оорудан сакташ үчүн. Мисалы, көр болобу ошол эле, же туберкулез болобу, же гемофильный инфекция болобу, ошолордон каза тапкандар көп да. Именно тяжелый стадиясын өтүп кетпеш үчүн, жеңил өтүш үчүн бул ойлонуп тапкан. Жана бул сиздер ооруп калыңыздар мүмкүн, бирок 100% мондай полностью кандай десем, вакцинаны алдым, анан бир дагы оорубайм деген эмес да. Ооруйсуздар, бирок жеңил өтөт. Жана кийинки суроосу болсо, вакцинанын зыяны же терс таасири болушу мүмкүнбү дейт. Вакцинанын биздин Кыргыз Республиканы алалы, Кыргыз Республиканы боюнча вакцинанын зыяны, терс таасири бизде регистрация болгон эмес. Неге дегенде биз вакцинаны текшерип туруп алып келебиз, мындай сапатына карап туруп алып келебиз биздин өлкөгө. Бул бизден уже правительство, өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан талап коюлган да, эң жакшы вакцинаны алып келиш керек деп. Жана көбүнчөсү эле мындайдан коркушат да, вакцинаны алгандан кийин балдары температура болот да, ошондон коркушат. Бул температура деген боло турчу нерсе да. Бул деген күтүлүүчү нерсе. Температура эгер балдарыңыз вакцинаны алгандан кийин 3 күндөн кийин болобу, же 4 күндөн кийин болобу, же сразу эле ошондон кийин температура береби, бул деген балаңыздын иммунитети шумдук катуу иштейт деген сөз болот да. Анткени деген иммунитет бул ушундай системада чужеродный агент деп коебуз. Бул бөтөнчө ошол жугуштуу оорунун агенти биздин организмге киргенден кийин биздин иммунитет, биздин антителалар аны карап туруп, аны кармап жокко чыгарат. Ошол учурда температура көтөрүлөт. Бул деген күтүлүүчү нерсе. Температура көтөрүлсө сиздер коркпошуңуздар керек. Бул деген ошол умуркайдын иммунитети күчтүү экен деп ойлош керек да. Ден соолугу чын экен деп. Кандай учурда эмдөө алганга болбойт дейт. Бул биздин невропатологдор бар, биздин коллегалар, алар медотвод деп жазып беришет, убактылуу же болбосо длительный депчи. Бул нервке байланыштуу оорулар болсо, ошондо алганга болбойт. Жана
ВИЧ болсо же СПИД болсо ошол учурда алганга болбойт. Нервке байланыштуу оорулар болсо бул көбүнчө ымыркайлардын жаңы төрөлгөн кезде жанагындай оосу көгөрүп же ушундай болуп калат. Ошол учурда эле гана албайт. Ал дагы бул убактылуу эле 1 айдан кийин кайра ошо невропатологдон текшерүүстөн өткөндөн кийин ал вакцинация подлежит деп жазып берсе, ошондон кийин анан педиатр врачка барып, кайсы вакцинаны алыш керек деп, ошол менен анан кийин барып туруп прививка кабинетине кирип ала берсеңиздер болот. Биздин өлкөдө кайсы ооруларга карата эмдөө сөзсүз болот. Биздин өлкөдө бизде 12 ооруга каршы вакцинация кылабыз, эмдөө жүргүзөбүз. Буну сиздер кеңири билсеңиздер болот. Биздин сайттан прививка.kg деген же жана биздин Instagram баракчасына кеңири билсеңиздер болот. Биздин дайректке SMS жазсаңыздар, биз сиздерге жооп беребиз, жана сайттан дагы. Бизде азыркы мисалы 2015-жылы, 2018-2019 жылдаркы кори инфекциясын айтсак болот. Эми эле элгин уже оосуна түшкөн ошол кори инфекциясы да. Анткени именно ошол кори инфекциясынан да ошентип 1 жаштагы балдарын эмдебей баштаткандардын арасында да көбөйүп кеткен да бул кори инфекциясы. Жана көп ушул 2 учур болгон баштарткан үй бүлөнүн балдары чарчап калганы. Именно ушул кори инфекция, кызамык оорусунан. Вакцинаны ойлоп табууда кандай этаптар бар дейт. Вакцинаны ойлоп табууда бул элдер ойлошот, бул вакцинаны алды анан салды депчи. Бул вакцинаны ойлоп табышын бул кандай деген бул биздин окумуштуулар жана инженерлер да иштешет бунун үстүндө. Вакцинаны деген кээ бирлер ойлошот, мисалы ар кандай эмеси бар да, жанагындай чочконун эмесине салып, анан ошол менен алып келип эле флаконго салып туруп анан бизге алып келип сайып атат депчи. Бул андай эмес, бул ошентип бир атайын питательный среда деп коебуз, ошого бул вирусту өстүрүш керек. Анткени вирус живой организмге киришке көбүнчөсү жана жумуртка өстүрөт же ушундай питательный средаларга өстүрүп туруп, аны алгандан кийин биз кадимкидей эле бул вирусту чечинтебиз да. Сырткы чел кабыктарын жок кылабыз, буну очистка кылабыз, тазалап туруп, кээ бир вакциналар чала жан болот, кээ бирлер өлүк болот да. Ушундай түрлүү вакциналар болот. Ошону тазалап бүткөндөн кийин анан биз буну өзүнчө бир компоненттерди кошобуз. Бул адюванттар, антибиотик, консерванттар деп булар кошуп туруп, анан вакцина жасалат. Вакцина жасалгандан кийин буну дальше уже эффективдүүлүгүнө текшерүү өтөт. Ошондон кийин анан ошонун баары текшерүүдөн өткөндөн кийин, сертификаттар алгандан кийин заводдор өлкөлөргө тарата баштайт. Клиникалык изилдөө деген эмне дейт? Клиникалык изилдөө деген бул вакцинанын, ошо кандайдыр бир заводдун чыгарган вакцинасын, кандайдыр бир ооруга арналган, ошол ооруга каршы чыгарылган вакцинанын эффективдүүлүгү. Бул эмелер болот, мисалы подопытный кроликтер деп коет да, орусча айткандачы. Ошондойлор болот, ошо менен анан эффективдүүлүгүн текшеришет. Бул кандай натыйжасы кандай, буну колдонгону канча проценти ооруду, канча проценти ооруган жок деп ошонун бул клиникалык испытание деп коет. Бул ошону өткөндөн кийин бул GMP сертификат дегенди беришет да. Вакциналарды адатта бала төрөлгөндөн баштап алышат. Бөбөктөргө 1 жашка чейинки бир нече эмдөө болот. Алардын маанисин айтып берсеңиз дейт. Туура биздеги ымыркай төрөлгөндөн деле 24 сааттын ичинде эле уже гепатит Б-га, БЦЖ деп туберкулезга каршы вакциналар сайыла баштайт. Андан кийин уже кайра кайталана берген вакциналар бар. Кээ бирлер айтышат, мен баламы 2 айында сайдыргам, эмне үчүн 3,5 айында кайра 5 айында кайра ошол эле вакцинаны кайталап эле сайып атасыңар депчи. Бул бир жолу эле сайып калып токтоп калганга болбойт да. Эмнеге деген кезде биздин иммундук системага буну кайра эскертип туруу керек. Мына ушундай деген оору бар, абайла депчи, мына даяр бол депчи. Бул ошол эмени эстетиш үчүн, ошон үчүн 3 ирет сайылгандар бар. Кээ бирлер мисалы 16 жаштан баштап 56 жашка чейинки 10 жыл сайын сайылган вакциналар бар да. Бул иммунитетти эске салып кармап туруу үчүн биз кайра эмдеп жатабыз. Эмне себептен 1 жашка чейинки балдарга бир эле вакцина 2-3 жолдон көрсөтүлгөн дейт. Мисалы коклюш же пневмококк каршы
вакцинаны алуу үчүн ай сайын же 1,5-2 айда кайрадан алып туруш керек деп өйдө эле мен жооп берип кеткенде эле бул улам сайын ошол биз эстетип турушубуз керек да бул организмгечи. Бирөөнү эле сайып алып калсак бул болсо болбой калат. Жана канча ошону калтырбай алсак биз деген коллективный иммунитетти дагы жазайбыз да. Кээ бир балдар бар да, мисалы ден соолугуна байланыштуу албай калгандар дагы бар. Ошолор биз коллективный иммунитет жасаш үчүн биз улам сайын ошону 3 ирет саябыз иммундук системага эскертип, жана башка дагы ден соолугуна байланыштуу ала албай калган балдарды да коргош үчүн. Так, вакциналар бир гана жолу алынуучу жана жыл сайын алып туручу болуп бөлүнөбү? Анын себеби эмнеде? Булар болсо биздин календар боюнча булар жылына бир 2 жолу, 3 жолу дегендер бар. Булар болсо балдардын жашына жараша болот. Жанагыдай эле кайра кайталанып сайла турчу вакциналар. Аларды деген биз эмнеге дегенде ошо иммундук системаны эскертип туруш үчүн биз буну колдонобуз. Кийинки суроо, эмдөө үчүн препараттардын курамында эмнелер бар? Алар кайсы өлкөлөрдөн чыгат? Биздин эмебизде вакциналарда бул экиге бөлүнөт. Основной компонент дейбиз. Бул болсо деген тирүү же болсо чалажан же өлтүрүлгөн вирустун же бактериянын кандай десем бактериялар болуп эсептелинет. Жана вспомогательный компонент дейбиз. Булар жардам берүүчү компоненттер. Булар болсо деген адюванттар, антибиотиктер жана консерванттар болот. Адюванттар эмнеге дегенде биз буну иммунитетти күчөтүш үчүн, выработка кылыш үчүн колдонуучу заттар болуп эсептелинет. Булар болсо мисалы жана антибиотики. Буларды биз болсо деген именно ошол жанакы основной компоненттеги заттарды, ошо вирустарды, чалажан болгон же өлтүрүлгөн же болбосо инактивированный деп коебуз, ошол компонентин башка бактериядан коргой турчу бул компонент болуп эсептелинет, бул антибиотиктерчи. Жана консерванттар, булар болсо именно ошол флакондун ичине башка микробтор кирип кетип өсүүсүнө бөгөт кою турчу компонент болуп эсептелинет, бул консерванттар. Кээ бирлер айтышат, бул консервант дегенде эле баарыбыз мисалы кыргызча айтканда так секиребиз ай кой депчи. Бул андай эмес. Консерванттар азыр биздин жашообузда уже сейрек кездешет. Анткени биз ошол эле кетчуптала, ошол эле йогурттала бүт баарына консерванттар бар. Консерванттар именно ушул бактериянын өсүшүнөн сактайт. Эмдөөдөн баш тартуу канчалык коркунучтуу? Эмдөөдөн баш тартуу деген бул аябай эле коркунучтуу. Неге деген кезде биз мурун кийин уже унутуп калган, только китеп бетинде эле жазылып калган оорулар кайтып келиши мүмкүн. Биз буларды вакцина аркылуу биз жөнгө салып атабыз да. Анткени биз мисалы көрдү айтып атабыз. Көр уже 2018-жылдары, 2019-жылдары, 2015-жылдары аябай эле көп болгон. Канча учурлар болгон, больницага жатып, реанимацияга чейин жатып калган ымыркайлар болгон. Жана ошондой эле биз мисалы 96-97-жылдары унутуп калган дифтерия деген, кептөөр деген оору бар. Алар болсо, эгер кептөөр келсе, бул аябай коркунучтуу оору, эч кимди күтпөйт. Биз убагында жардам бере албай калышы мүмкүн да. Биз ошон үчүн биз коркунучу ошондо, биз унутуп калган, китеп бетинде турган оорулар кайтып келет. Биз ошон үчүн биздин медиктер, биздин коллегалар улам сайын чалып келгиле вакцина алгыла дейт да. Ошондон корккон үчүн. Так. Жана вакциналар кайсыл өлкөлөрдө чыгарылат дейт. Бизге Минздравдын жана өкмөттүн талабы боюнча бизге келген вакциналар GMP деген сертификаты керек. GMP сертификаты менен алып келебиз. Алар болсо деген биз мисалы айта кетсек, бул Кореядан алып келебиз, Бельгиядан, Голландиядан алып келебиз, Америкадан алып келебиз, Индиядан алып келебиз да.
көбөлөр көп кишилер айтышат, бул Индия дегенде эле коркунуч элечи. Индия деген аябай жакыр өлкө депчи. Бирок биздин өлкөгө салыштыра кетсек, алар кыйла эле бай өлкө болот да. Эмнеге дегенде ВВПсы көбүрөөк, жана ошончо миллиард деген кишини багыш үчүн, конечно, көбүнчө кишилер иштебей калып атпайбы. Анан бул Индиядагы завод, бул Serum институт деп коет. Бул деген аябай күчтүү заводдордун бири. Жанагы GMP сертификатты алыш үчүн, мисалы, ошол Serum институтта бар GMP сертификат, ошол эле корейский LG-Chem'де бар, GlaxoSmith, Pfizer деген заводдордон алабыз. Алардын баарында GMP сертификат бар. GMP сертификатты алыш үчүн, бир эле вакцинага алыш үчүн көптөгөн убакыт кетет. Эмнеге деген кезде бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму тарабынан берилет да бул GMP сертификаттычы. Ошону алыш үчүн көп, бир жылдан ашык убакыт кетет. Эмнеге дегенде бул теттигил флаконго салынгандан баштап, вирусту өстүргөндөн баштап флаконго салынып, жана муздак чынжырын кармап кетиргенге чейинкисин карашат да. Бул деген башкача айтканда аккредитация болуп калат да. Аябай татаал буну алышчы. Ошон үчүн көбүнчө айтышат да, эмне үчүн Кыргызстанда завод жок? Мисалы, ошол жерден алып келип атасыңар, ушул вакцинаны текшере турчу эмне үчүн завод жок депчи. Бизге бул заводдун курушу кереги деле жок да. Эмнеге дегенде биз үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кылып берип атат. Ошо GMP сертификат менен текшерип, анан GMP сертификатты берип, алар кепилдик берип атат бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул вакцинанын коркунучу жок деп. Биз анан бул вакцинаны алып келгенден биз GMP сертификатка ишенип отуруп калбайбыз. Биз алып келгенден кийин Минздравдын астында департамент лекарственного обеспечения деген бар. Биз ошолорго беребиз, алар болсо келишет, каалаган флаконду алышат, анан ошол сертификатты алып кетишет, барып, анан ошого сертификат соответствие бериш үчүн алышат да, карашат, бул вакцина ошого туура келеби, дал келеби же дал келбейби деп. Андан кийин ошол сертификатты беришет, сертификат соответствие деген. Ошону бергенден соң, анан биз муздак чынжырын кармап +2-ден +8-ге чейинки атайын рефрижератор машинеге салып алып, биз региондорго жеткизебиз. Ошондуктан биздин вакциналарга мындай коркуп деле кереги жок. Көбүнчөлөр айтат да, эмне үчүн теге эмелерде, частныйларда жакшыраак, силердики жаман депчи. Андай эмес. Эмнеге дегенде ошол эле частныйлар ошол эле биздикине окшогон вакцинаны алышат да. Көбүнчөсү мындай, биз GMP сертификаты бар заводдор биздикине окшогон өлкөлөргө көп бергиси келбейт да. Анткени биз алып келген количество доза ал деген аябай эле кыйла эле. Ошондуктан биз ЮНИСЕФ аркылуу буну алабыз. Алар болсо общий, биздин мисалы Средняя Азия боюнча канча өлкө болсо ошолордун баары бир общий берет. Ошо заводко бизге монча количество керек да. Ошону беришет. Завод бизге жөнөткөндө биз ошону алабыз да. ЮНИСЕФ ошонтип өлкөлөргө чачыратып берет. Бул частныйларда көбүнчөсүндө барып сурасаңыздар, GMP сертификат десеңиздер, көбүнчөсүндө жок. Бул турган эле, эмнеге дегенде GMP сертификаты бар вакцинаны, мисалы, бир частныйга алып келиш үчүн, ал частный көп болсо 100 доза алып келер, 100 дозаны бул ошол завод сата бербейт да. Аларда да GMP сертификат жок болуп калат. Ошондуктан биздики күчтүүрөөк, жана биздики бекер да. Тигилер биз ошол эле алып келген вакцинаны, алар болсо бир 2000ден ашуун акчага сатып атышат. Вакцинага аллергиялык реакция болушу мүмкүнбү? Аны кантип алдын алуу керек дейт. Вакцинага аллергиялык реакция болушу мүмкүн, бирок биздин өлкөдө ушул биздин центр 94-жылдан баштаган. Ошондон бери эсептеп келгенде бизде андай реакция болгон эмес. Эмнеге дегенде ошол эле биз жанагы бизге текшерилген вакцина келип атпайбы? Ошондуктан бизде болгон эмес. Жана бирок биз деген ага каждый раз вакциналар келип, каждый раз ушул балдарды эмдеген сайын биз ага даярдык көрөбүз. Биздин врачтарды биз окутулган, аллергический реакция болуп кетсе кандай кылып жардам бериш керек деп. Жана ата-энелер да өзү даярданып барыш керек да. Баласына ошо кезде, мисалы, вакцина алгандан кийин жанагындай кызыл түстөгү тамактарды бербөө керек. Эгер диатез болсо жанагындай таттууларды бербөө керек. Аны бул педиатрдан сурасаңыздар да кеңири айтып берет. Кайсыл тамактарды бербеш керек, кандай кылып тамактанып келиш керек, баланы кандай кийинтип келиш керек, алдын алынан эмне кылып алып келип бериш керек депчи. Жана көбүнчөсү дагы азыр бизде внутренний миграция деген болуп атат да.
внутренний жана внешний миграция деген болот. Көбүнчөсү балдарын чоң апасына, чоң атасына же дагы бир тууганына таштап кетишет. Ошол кезде бала ооруп аткан болот. Анан жаропонижающий деп коебуз, бул дене табын чүрүштүрүүчү препараттарды берип алып келишет. Аны биздики врачтарда мындай да, педиатрларда биринчи показатель могул баланын дени сак деген биринчи показатель бул температура деп эсептелет. Температурасын текшерип, анан прививкага разрешается деп жазып беришкенден кийин анан барып эмдеп коет. Ошо менен анан ал кезде бирок бала ооруп аткан болот да, анан биздин вакцинаны сайган кезде температурасы огош бетер көтөрүлүп кетип, анан бала кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан силер алып келердин мурда эч бир дары бербеңиздер. Ооруп атса ооруп атат деп айтыңыздар. Жана бала жөнүндө мындай кеңирээк бул педиатрдан да билип, ушуну заранее силерге заранее чалат. Ошол кезде дагы ушундай болуп атат деп ошолордон кеңеш алып туруп анан прививкага келсеңиздер. Жана көбүнчө бул прививкага келгенде бала коркпойт да. Мындан ата-эне коркот. Ата-энени көрүп анан бала коркот да. Ошондуктан сиздер биринчи ата-энелер өзүн даярдаш керек. Бул вакцина керек, бул вакцина ушул оорулардан сактайт деп өзүңүздөрдү мындай жакшыраак даярдап келсеңиздер, анан бала сизди көрүп, сизге ишенип, ал дагы анан эмдүүгө келип берет. Жана коронавируска каршы вакцина боюнча оюңуз дейт. Бул көбүнчөлөр айтып атышат, коронавирус вакцинасын алса эле бүттү, бул коронавирус токтоп калабы депчи. Айтып атпайм, бул вакцина деген бизде именно ушу катуу курч өтүчү, коркунучтуу жана өтүчү стадияларын сактай турчу препарат болуп эсептелинет да. Бул коронавирус вакцинасынан азыр канча адам каза тапты, ошондон сактай турчу вакцина. Жана биздин өлкө азыр дүйнө жүзү боюнча 66 өлкө бар. Ковакс механизми боюнча биздин өлкө сентябрь айында кирди. Биздин экс-президент Сооронбай Шариповичке кат келген. Бул глобальный альянс вакцинация и иммунизация деген чоң альянс бар. Ошол аркылуу ошондон кат келип, ошо биздин өлкө ошол ковакс механизмине кирди. Азыр ошол ковакс механизми боюнча азыр биздин өлкөгө буюрса 21-жылы июнь-июль айларында алып келинген дет вакцина. Бунун биз азыр биздин медиктерде азыр 2 рабочий группа курулуп, анан түзүлүп, ошол вакциналарды азыр натыйжалуулугун карап жатат. Кайсыл вакцинаны биз өлкөгө алып келсек, биз жарандарыбызды сактап калабыз депчи. Жана бул вакциналардан алып келген кезде элдин баарына эле сайла бербейт. Бул 3% болсо бул медицина кызматкерлерине жана социалдык ишкерлерге арналган, калган 20% болсо бул атайын бир эмеде биздин кандай жарандардын арасынан биз атайын тандалып алгандар бар. Булар улгайып калган адамдар, же ден соолугуна байланыштуу болгон адамдар бар, же жашаган жери боюнча ушундай татаал болуп калабы, же ушундай фактор риска деп коебуз. Ошону карап туруп, анан ошондо тандалып алынган жарандарыбыз бар. Биз ошолорго эмдейбиз бекер. Жана көбүнчөсү айтып атышат, буларды минус 70 градуста сакташ керек экен деп. Биздики платформа оптимизация холодовой цепи деген бар. Биз буну 2019-2020 жылдары биз атайын специальный холодильниктер алып келгенбиз. Ушу вакциналар сактай турчу. Жана азыркы буларга минусовой фризер деп коебуз. Фризер холодильниктерди буюрса алынып келинет. Именно ушул ковакстарды жана башка вакцина минусовой вакциналар сактай турчу холодильниктер алынып келинет. Жана бул ошолор көбүнчөлөр айтып атышат да, коронавирусту кандай ошо менен жеңип, вакцина менен эле жеңебизби депчи. Вакцина менен көп ооруну жеңсек болот да, эгерде убагында калтырбай алсак. Көп ооруну жеңип, бул китеп бетине калтырып койсок болот. А эгерде баш тартып жүрө берсек, анда китеп бетиндегинин баары тең биздин жашообузга келет. Анда бизде көрдүк коронавируста кандай кыйналдык, элдер дагы баарыбыз дүйнө жүзү полный кыйналды, бизде ошондой кыйналып калышыбыз мүмкүн.
Эгерде дагы кеңирээк маалымат билгиңиздер келсе, биздин сайттарга кирсеңиздер болот. Жана көбүнчүлөр айтып атышат, внутренний миграция деген бар эмеспи? Ошо внутренний миграция болуп, мисалы, Оштон Бишкекке же нарындан Бишкекке келип калып, анан мен баламды эмдей албай калам депчи. Кандай кылсак болот деп биздин центрге көп жазышат, биздин социалдык баракчаларга көп жазышат. Буну мен азыр айтып кетким келет. Силер болсо фактически проживание боюнча силер каякта болсоңуздар, ошол жердеги жакынкы поликлиникага барып, учетко туруп, анан эмдеп алсаңыздар болот. Ошондо кээ бирлер дагы айтышат, мен ошентип внутренний миграция болуп атып, мен балам да жашынан өтүп баратат, кантип алсам, кандай кылып алсам, же бүттүр албай каламы дегендер дагы жарандар бар. Жок, бул барсаңыздар, ошо педиатрлар, ошо врачтар сиздерди карап, анан атайын сиздерге өзүнчө план прививок деп коет, ошондой түзүп берет. Ошол аркылуу сиздер эмдеп ала берсеңиздер болот. Так. Мен 40 жаштамын. 36-га чыкканда эмдеп алыш керек болчумун. Азыр эмдеп алсам болобу дейт. Ооба, сиз эмдеп алсаңыз болот азыр. Жакынкы поликлиникага барып ала бериңиздер. Негизи 10 жаштан 46 жашка, 16 жаштан 56 жашка чейин аласыздар. Эгер ортосунда калтырып калып, бул эжекеде 40 жашка же 30 жашка чыгып кетсек, анда барып ала берсеңиздер болот. Эч коркунучу жок, жакынкы поликлиникага кайрылыңыздар. Так, кийинкиси пневмококка вакцина, пневмония ооругандан кийин алсак болобу? Гриппке каршы вакцина, экөөнү чогуу алсак болобу? Кайсы вакцина жакшы? Вакцина алгандан кийин оорубайбызбы дейт. Пневмококка вакцинаны биз деген негизи биздин эме боюнча биз 1 жашка чейинки балдарды эмдейбиз. Департамент Госсанэпиднадзор деген бар, алар азыр сатып алып атышат. Атайын бул 1 жаштан өтүп калган жарандарга арнап ушундай 10 компонентный деп коебуз, 10 антиген бар. Ушундай вакцинаны сатып алып атышат. Ошондо анан өзүнчө жанагындай группа рискаларды эсептеп туруп, ошол менен поликлиникадан чакыра башташат. Пневмокок менен гриппке каршы вакцинаны кошо алсаңыздар болот. Бул менен кеңирээк департамент Госсанэпиднадзордон билсеңиздер болот. Ошонун сайтына кирип, ошолорго чалып. Жана көбүнчөсүлөр да айтат, бул кичине кеңирээк берип кетейин, гриппке каршы вакцина боюнча. Мен гриппке каршы вакцинаны алдым, мен бирок баары эле грипповать этип атам депчи. Бул бүт эле вакцинадан алгандан кийин сиздер кайра оорушуңуздар мүмкүн, бирок жеңил өтөт да. Гриппке каршы вакцинаны бул жыл сайын жазашат. Бул эмеден баштап, март айынан баштап август айына чейин жазап башташат. Андан кийин анан август, сентябрь, октябрь айлар сатып өлкөлөргө жеткизишет. Анан биздикилер мисалы сентябрь, октябрдан баштап эмдеп атышпайбы? Бул ошол үчүн да, анткени жыл сайын бул грипп мутировать этет да, өзгөрүлүп турат. Ошон үчүн бул жыл сайын өзгөртө турчу бул вакцина болот. Ошон үчүн убагында алып турсаңыздар. Так. Бул менен суроолор бүтүптүр. Эгерде ошентип убагынан өтүп кетсеңиздер, эч коркпой жакынкы поликлиникага барыңыздар. Жана кеңирээк суроо болсо биздерге кайрылып, биздин социалдык баракчаларга кирип, прививка.kg деп Instagram жана Facebooktан же болсо прививка.kg деп сайтка кирсеңиздер, биз сиздерге күнү түнү жооп бергенге даярбыз. Анткени азыр мисалы бул обобщенный эле бир суроолор болуп калбады. Кээ бирлердики өзлөрүнүн мисалы ошо ситуацияга жараша суроолор болот. Ошондо бизге берсеңиздер, биз сиздерге кеңири жооп беребиз. Жана эгер жакынкы поликлиниканы билбей атсаңыздар да бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге таап беребиз. Кайсы жерден барып эмдесеңиздер болот. Ушу менен суроолор бүттү. Сак саламатта болуңуздар, эмдөөнү калтырбай алыңыздар.